Саламатсыңарбы, балдар? Менин атым Султанбекова Бактыгүл Султанбековна. Биз бүгүн силер менен кыргыз тилин бирге үйрөнөбүз. Сабагыбызга жазуу дептери керек, ошондуктан жазуу дептериңерди даярдап жаныңарга коюп алгыла. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жашылчалар. Бүгүн сабакта жашылчалар менен таанышабыз, ой жүгүртөбүз, дан мүчөсүн туура колдонууга үйрөнөбүз, сүйлөшүүгө машыгабыз, кызыктуу маалымат алабыз. Кайталагыла, тил жаттыктырабыз, балдар. Х, Г тыбыштарын туура айтууга машыккыла. Менин артыман кайталагыла. 90 кабат тону бар, тоголок келген бою бар. 90 кабат тону бар, тоголок келген бою бар. Балдар, бул табышмак. 90 кабат тону бар, тоголок келген бою бар. Ойлонуп көргүлөчү, балдар. Бул эмне болду экен? Давайте немножко помогу. Эта загадка соответствует загадке 100 одежек и все без застежек. Азаматсыңар, туура, бул капуста. Өткөн сабакта биз силер менен мөмө жемиштер темасын өткөнбүз. Келгиле, эске салалык. Шабдалы, абрикос, кара өрүк, алма, өрүк, чие, алмурут. Сүйлөшүүгө машыкканбыз. Дагы бир жолу эске салалык. Биз эмне жакшы көрөрүбүздү жана эмнени жаман көрөрүбүздү айтууга машыкканбыз. Актан, сен эмнени жакшы көрөсүң? Мен бананды жакшы көрөмүн. Ал даамдуу. А сен эмнени жаман көрөсүң? Мен лимонду жаман көрөмүн. Эмне үчүн жаман көрөсүң? Анткени ал кычкыл. Бүгүн сабагыбызда кездешүүчү жаңы сөздөр. Ашкабак, картөшкө, сарымсак. Кандай? Жасалган. Жашылчалар менен таанышабыз. Менин артыман кайталагыла. Помидор, сабиз, сабиз. Капуста, картөшкө, картөшкө. Ашкабак, ашкабак. Коон, коон. Кызылча, кызылча. Пияз, пияз. Сарымсак, сарымсак. Бадыраң, бадыраң. Азаматсыңар, балдар? Анда эмесе дептериңерди ачкыла. Бүгүнкү числону жазгыла. Бул жазуу иши. Клеткалардан жашылчалардын аталыштарын таап жазабыз. Көңүл бөлгүлө, 7 жашылча катылган бул жерден. Номерлерин коюп, ар бир жашылчаны жазып алабыз. Биринчи сөз, биринчи клетканы карагыла, бул тигинен кетет. Биринчи сөз бул
ашқабақ. Дептерге жазғыла. Азаматсыңар. Анда эмесе экинчи сөздү тапкыла. Ойлонуп аракеттенебиз, балдар. Азаматсыңар. Бул сөз коон. Жазып алгыла. Экинчи сөз коон. Үчүнчү сөздү тапканга аракет кылабыз. Ойлонгула, балдар. Азаматсыңар. Бул сарымсак. Дептерге жазып алууну унутпайбыз. Төртүнчү сөздү таап көргүлө. Туура. Бул сөз кызылча. Жазып алгыла. Бешинчи сөздү таап көрөбүз. Азаматсыңар, тез эле таап койдуңар. Бул пияз. Дептерибизге жазып алабыз. Кийинки сөздү карагыла. Кайсы сөз катылган, балдар? Кайсы жашылча катылган? Туура. Бул сабиз. Жазганды унутпагыла. Анда акыркы сөз, жетинчи сөз. Азаматсыңар. Туура. Бул бадыраң. Келгиле эми. Дептериңерде жазылган сөздөрдү дагы бир жолу текшерип алалык. Биринчи сөз ашкабак, экинчи сөз коон, үчүнчү сөз сарымсак, төртүнчү сөз кызылча, бешинчи сөз пияз, алтынчы сөз сабиз жана акыркы жетинчи сөз бадыраң. Азаматсыңар, балдар. Дептериңерди жаап, ары алып койгула. Кийинки тапшырмага көңүл бөлөбүз. Ребята, это грамматическая тема. Сегодня мы с вами познакомимся с окончанием «дан». Слова с окончанием «дан» в кыргызском языке обозначают, откуда исходит действие и из чего сделан предмет. Итак, окончание «дан» меняется. Дан, ден, дон, дön. Эти окончания, как вы уже видите, ребята, мы дописываем к существительным, если слово оканчивается на гласный звук, это красный кругляшочек, и на звонкий согласный звук, это зеленый треугольник. Если же слово оканчивается на глухой согласный звук, это знак синий квадрат, то мы к словам допишем окончание тан, тен, тон, тön. Мы сегодня давайте посмотрим на примеры. Бул салат помидордон жасалган. Этот салат приготовлен из помидоров. Итак, слово помидор. Он оканчивается на звонкий согласный звук. Гласное в слове о. Вот поэтому мы присоединили окончание дон. Бул салат эмнеден жасалган? Бул салат помидордон жасалган. Второй пример. Слово «телек» – это имя собственное. Мы знаем, да, это имя мальчика. Телек. Слово оканчивается на глухой согласный звук. Последняя гласная в слове «е», вот поэтому мы к слову «телек» присоединили окончание «тен». Что мы получили? Получили мы предложение.
Хатты тилектен алдым. Письмо получил от Тилека. Хатты кимден алдым? Письмо от кого получил? Хатты Тилектен алдым. Письмо получил от Тилека. Вот смотрите, ребята, теперь мы с вами уже научились правильно использовать при помощи таблицы окончание дан. Анда эмесе сүйлөшүүгө көңүл бурабыз. Бул жерден дан мүчөсүн колдонулган сөздү пайдаланабыз. Акылай, сен кандай салатты жакшы көрөсүң? Кандай деген суроону жооп менен алмаштырабыз. Мен помидордон жасалган салатты жакшы көрөмүн. Помидордон жасалган является ответом на вопрос «кандай?». Эми ошого окшош диалог түзүүнү үйрөнөбүз. Актан, а сен кандай салатты жакшы көрөсүң? Мен сабизден жасалган салатты жакшы көрөмүн. Силер билдиңер беле? Алтын алма. Бул текстти окуйбуз. Мен силерге текст түшүнүктүү болсун үчүн которуп беремин. Томат, помидор индейлердин жашылчасы болгон. Томат, помидоры являлись овощем индейцев. Аны Европада адегенде кооздук үчүн гүлзарда өстүрүшкөн. Его в Европе выращивали в цветниках для красоты. Америкадан алынып келген алгачкы томатты мөмөсү сары болгон. Первый привезенный с Америки томат был желтого цвета. Ошондуктан итальяндар аны помодоро, алтын алма деп аташкан. Вот поэтому итальянцы его назвали помодоро, золотое яблоко. Келгиле, сабакты жыйынтыктап алалык. Мен бүгүн эмнени билдим? Жаңы сөздөрдү, ой жүгүртүүнү, сүйлөшүү түзүүнү жана кызыктуу маалыматты алдым. Үй иши. Жаңы сөздөрдү сөздүк дептерине жазып алгыла жана жаттагыла. Экинчи тапшырма бул жазуу тапшырмасы. 73-чү беттеги 5-чи тапшырмага таянып, ага окшош диалог түзүп, дептериңерге жазгыла. Бул тапшырма китебиңердин 73-чү бетинде жайгашкан. Ошону менен сабагыбыз аяктады. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула балдар.